Assalamualaikum Bapak-Ibu. Birinchidan ушул вакытыңызды бөлүп бизге биз менен пикирлешкенге макул болгоnuңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кандай истер сол иштериңиз жакшы келип атабызбы? Эмне жаңылыктар бар? Жаңылыктар адамдар жаңылыкты күтүш керек экен, жаңылыкты жасаш керек экен, болгондор ишинче бир адамдын биринчи күнү менен экинчи күнү болсо, ошо утулуш көрөбүз. Жеңишке жетсе, колдонуп ишинче күнүдө жаңы нерселер издегенге алыс. İş-şaralar boyunca, kitap boyunca, kesim boyunca, анан мындай Бакай Акылбеков десе көптөр тааныбай, бир адамдан бир китеп десе Кыргызстандын бирде көпчүлүк эли таанып калды да. Анан ушул бир адамдан бир китеп долбооруп жаңы идея бергенде ушундай бир элге сиңимдүү болот деп ойлоп элеңиздер, күтүп элеңиздер ушундай дейт. Бул долбоор эми баягы жаңы жазылып атканда, жаңы ишке кирип атканда, мындай жакшы нерсе башталып атканда, Кудай жүрөгү мындай ишенем салат да. Анан ошондо эң алгач долбоор жазып атканда мындай жазып окшоштуруп, буламды Кудайдан тилеп, дуа кылып, так өзүн басып мектеп курамында негизинен китапка китеп окубай калганда эстеп анан жазып ушул эме келечекте мындай толукталып жакты бир убакыт бир жума жазганбыз долбоорду. Эң аягында жыйынтыктап калган кезинде эмнеге деп мындай дүйнөгө тарай турчудай, адамга керек турчудай болуп сезилди. Анан бирок жаңы иш баштаганда дагы да ишенимиз мындай мокоп, кыйналып турдук. Бирок эң алгач айылдашка. Анан иште улама баштаганда толук ишеним келди. Бирок эми албетте мынчалык деңгээлде бүткөн эмес, бирок жакшы. Жакшы элдин жардамы менен аябай бир сонун деңгээлге чыгып кетти. Мындай чыкканда дүйнөгө тараган десек да болот. Анан Бакай экен мындай сөз бар экен да, көп китеп окуган адамдарга көп идея берет. Ошо оюңуз кандай? Сөзсүз эме деген сөз бар да. Сен ойлоп аткан оюңду абайла, ал сенин сөз болот. Сен ойлогонуңду гана сүйлөп аласың. Ойлоп аткан оюңду абайла, ал сенин сөз. Ошо сөйлөп аткан сөзүңдү абайла, жөнүндө сүйлөп кой деди. Абайлап байкап жакшысын тандап сүйлөгөн керек. Анткени ал деген иш болот. Бүгүн сүйлөп аткан сөздү мисалы сага ертең мындай кылайын деп атам, кел жасайбыз деп бир сөздү убада берген болсоң, ертең көп жасайбыз. Демек сөз. Ошол кылган ишиңди абайла деп алып берген адат болот. Мындай болуп каласың, айынан болуп каласың. Ошол адаттарыңды абайлап, байкап жакшы чырайына чыгарып кылып алып берген адат. Адамдын бүтүндөй тагдыры, бүтүндөй жашоосу ошол өзүнүн оюна байланыштуу. Түп булак оюн. Бирок ой жөн эле отурган жерге келе калбайт, жөн эле жүрүп келе калбайт, ойлоп жүрүп башыңа бирөө салып бербейт, аш салгандачы. Ойдун баардыгы ойго келе турган, жан дүйнөгө келе турган булактар. Ал бирок булактар эмне болот? Жүрөк. То есть булактын немеси чордону жүрөк боло турган болсо аны 4 каналдан суу чыкпайчы. Эгер бассейн болот болсо 4 каналдан суу чыгып көз, алар болсо кулак, көзүбүз, кулагыбыз. Ошо 4 маалымат берет. Ошол улам ошол бассейнге өтөнүп таза нерсеге, жакшы нерсени көрсөм, жакшы нерсени ойлосом, жакшы нерсени жасап карасам, демек жакшы нерсе келет да. Анан ошол нерсе таза болот. Бассейн болсо, ошол айтайын дегеним, албетте китеп окуган адамдардын азыркы ошол шыжыр Илон Маскты, Стив Джобсту, ошонун баардыгын ар бир ийгге жеткен адамдын артында китеп турат. Анткени канчалык көп окуган сайын, көп издеген сайын ошол ойлору сөз берет. Оюң сөз берсе, демек позиция калыптырат, демек ой өзгөрсө ал
Анан ушул идея боюнча да мисалы дейт, сага бир жакшы идея келе турган болсо дейт да, мисалы жүрөгүң сиз айтып атпайсызбы, жана ишеним болуп кетчү. Ушундай бир идея келип, анан ушуну ишке ашына бир чоң ишеним болуп, элге пайдасы тие тургандай сезим болсо дейт, ошол идея келгенден баштап дейт, сага бир чоң жоопкерчилик жүктөлөт дейт. Аны эртерээк аткарсаң жакшы дейт, кеч аткарсаң, мисалы канча убакыт кеч аткарсаң ошол үчүн дагы жооп бересиң дейт да. Мисалы дагы кандай идея бар сиздечи аткара турган болсо, өткөрүп жүргөн жоксузбу дейм да, ушундай аткарыш керек деп ойлонуп жүргөн идеялар барбы? Жакшы суроо экен. Жакшы айттың да, мисалы үчүн адамга идея күнүнө балким бирөө келген болсун, 10 келген болсун, балким миллион келген болсун. Идея ушундай бирөстүк сыяктуу келип турат экен идея. Бирок айткандай, көп адамда идея бар, көп адамда ой бар, аны ишке ашыруу экинчи жак. Мисалы үчүн биздер ушул доктордуга сүйүнгөндөн кийин ишке ашырганга шаштык. Андан кийин ушул максималдуу жайганга шаштык. Анын бардыгы келип отуруп, ишке ашыруу керек нерсе чоң нерсе. Азыр деле көп идеялар бар. Өтө көп идеялар келет. Анын бардыгын баягы мүмкүнчүлүктөр, өзүбүздүн оюбуздун чектелгендиги, биздин потенциалыбызды толук колдонбогондугубуз, балким жалпылыгыбыз себептүү нерсени убагында бышырбай, баягы чырайына чыгарып өткөрүп жүрөбүз да. Азыр деле идеялар көп. Анан бирок ошол идеяларды кичине ишке ашырып, кылп эткенин айтып баштасак да жакшы болот дейм. Анан өзүм мисалы үчүн ошол элибиз агартуу тармагында издеп окуу жагында жаңы заманбап мектептер боюнча жакшы идеялар бар да. Анын бардыгын айткандай жазып калып келгенди дагы ишке ашырмак. Жакшы, рахмат. Эми эң башкы нерсеге өтсөк, бүгүн ошол Кыргыз Жошмуш коомдук тиркемесинин мен сүйгөн китеп долбоорун алкагына жолугуп отурабыз. Негизи эле китеп бул баягы сиз айтып өткөндөй ар бир ийгиликтүү адамдын артында бир китептер турат деп коесузбу. Чындап эле карап көрсөк 10 кылымбы, 5 кылымбырда окуган китептер азыр деле окулуп атат. Демек, канча кылым болбосун китеп эмгегибизде байлык болуп калат окшойт да, билим байлыгы. Анан айтсаңыз эми сиз сүйгөн китеп кайсы китеп, ал жөнүндө кененирээк маалымат берип, мындай биздин көрөрмандар сизди угуп отуруп, окугандай бир сезим алса деген ой болду да, бул долбооруңузду келиңиз. Аябай жакшы долбоор экен. Сиз азыр Инстаграмдагы, социалдык тармактардагы адамдар багансың, жеңил нерсеге качып барасыз. Анан анын бардыгын идеяны талкуулабыз да. Жаңылыктар жаңылыктардын мындай түнү жарылып, ал балким негативдүү, позитивдүү айырмасы жок. Ошол күн. Бирок биз чындап өмүрдө турган болсо, бактысыз коомдун ичинде эч качан бактылуу адам болбойт. Бактылуу адам, биз көрүп аткан жаңылыктарыбыздан да ой жүгүрүп бардыгын өзгөртүшү. Жөнөкөй эле нерсе. Бул мен сүйгөн китеп, чыгарма дегенге аябай бир сонун китеп айтып келип атат. Ал менимче аны окуган кыргыз жөнүндө кайдыгер калбайт. Сөзсүз бир нерсени жасаш керек, же болбосо мойнунда жүктү алгандай болот. Жашоого шүгүр дейт алып келип, окуганда ата-бабалардын эмгегин баарын жөн эле келип калбаганын билет, сезет, туят. Анан Кыргызстанды, кыргыз элин сүйүп калат. Бул китеп эмне болгон? Китеп өзгөчө китеп. Бул китепти окуп калышына кандай себеп болду? Билекке каршы бул китеп автору узак оорудан өзү. Андан 3-4 жыл болду. Анан өзү шуганда мен агайым мужик Карабек имам болуп иштейт да. Кандидат болуп өзү жалгыз экен. Мага көргөз эскерүү жазып атат. Компьютерде эскерүү жазып атат. Ушуну окуп чык. Жакшы эле октурбу? Туура эле октурбу деп мен окуп чыктым. Окуп чыксам ошол көчкөн сактанып деген. Өзүнүн өз жүгүндө деген. Мен бала кезимде ушул атамдын китептерин окуп чыккан. Атам мага жаңылыксам 6-7 класста ушул китепти сатып келип бергей деди.
Qanday kitob o'qisang ma'lumotlar Anam burada Qirg'iz radiosida o'yin жүрүүдө алтындар деген жакшы китепти окуп калсам, анан агай айткандан кийин балким кайтып болот үчүн таасир болуп атат. Ушул китепти окушум керек. Китепканалар издей баштадым. Табыш кыйын. Абдан кыйын. Бир китепканада болсо бирөө болуп болсочу. Ошентип жүрүм. Баягын китепканасын таптым. Табып ошол катталды. 400-500 kitap okuyorum. Hatta okuyor başladım. Şunday eski bunday kitapte bunday bir varaqta qo'yishingiz mumkin, maktabdagi deputatdagi bo'lsa kitobda o'qilishingiz mumkin. Shu kitobni o'qiganda men balki eng alg'asida bo'lsa shunday berilib tamoqni dam şunday rejiz kizilmiş ilaç içeriden yiyeceğim. Şimdi bagay sevip olma. Okuşmanın okandan keyin alttan жақсы ойлар келе баштады. Ең қызығы ошол аяктайын деп атам. Балким 3-тө 1 бөлүгүнө жеткенде чипиркөө чыгып жатабыз. Түркия анан ал жактан китеп сүйлөшүп ушундай деп айтып отурам ошол китепти сала кеткен. Түркияны ал китеп менин сумкам менен окуп, мен менен ушу биринчи жолу мен да Түркияда бул китепти Түркияда көрдүм. Анан эми кызык жаралып калышыбыз, бул китептин өзү адамдарга жетиш аябай оор болгон. Өмүрүндө чоң сыноо болгон. Ең алгачкы маалыматтар караганда бул совет идеологиясына туура келбей каршы келген жерлер болгон. Анан убагында бул китепти үчүн жоопко тартылган. Kitapları 10 yıl sonra çıkmamız bir kançası ilgi tarafından doktoru görün diye maşallah. Albatta men uşu laftar gayet bağır. Balki burada Kırgızca ama Nayzam'ın altı olsa asır zaman elinde talaplar 20. yılında yaşar. 20. yılında benim yaşlarımda geldiğimizde şurada kalemin kızı çıkıldı. Canım kaosun kazık. Asık ошондо ушул китеп окуп калгам. Окусам абдан кызык. Кайсы жерден десең баштап айтпайм. Мен жашоомдо буга чейин окуган китептердин эң таасирдүү 3 китеп болгон. Эмне үчүн ушул китепти элге айтып бермекчи атат? Эмне үчүн баягы сиз менен байланышканда ушул китепти мындай болдуңуз? Эмне үчүн негизи эле көрөрмандар азыр көрүп кызыгып атат. Алардан мындай суроо жаралышы мүмкүн да. Эмне үчүн бул китепти окушубуз керек дегенчи, ошого бай ичиндеги окуяларданбы, айтор сизге жашооңузга таасир эткен жерлерденби кененирээк айтып берсеңиз. Мындан туура азыр 2021 жылы болсо, ашып баратса мындан 100 жыл мурда же болсо 100 жылда бир кылым 300 жылдай кара келгенде кечекеле 100 жыл мурдагы кыргыздын жашоосу менен азыркы жашоосу салыштырганда асман менен жер. Кечеде Японияга, Америкага жетпей атабыз, Жапондар алыса кетти, Америкалыктар кете кетти, Россия мындай деп айтып бар. Жебе деген суроо ушуга да шүгүр эмнеге дегенде ошол китептин башында кыргыздын эң акыркы сүрөтчүсү Айти мындай болуп болсо эки адамды негизги каарман кылып алган. Бирөө Кыргызстанда кыргыз өлкөсүндө болсо, бирөө Россияда эки адамдын автобиографиясы сыяктуу бүтүндөй Кыргызстан менен бүтүндөй Совет өлкөсүнүн кеңчилиги, оош кыйышы, ошолор баяндап атышты, баяндалган кандай жөнөкөй эле баяндалганда ушундай көркөм баяндалган. Башталышын айтып берейин. Ушундай жыйып аткан баланын күнү болгон. Азыр жыйып ошол жерде камсырап энеси жатат.
ошентип күндөр өтүп ошо эмеси кооператив ата сөкү ата сөкү эле болду. Ал кезде мындагыдай үй жайларында башка да жок. Жолдор ачка калган. Анан ушунчалык атамыз жалданып иштеп, ошол өздөрү төлөнгөнбүз, оштун айланасына жалданып иштеп кетти. Ал кезде да байлар болгон, мамыктар болгон, барып дуаны согуп, улайын деп кичинекей болот, ыйларын ачкабызда жүргөн тамак болуп күн болуп. Анан ушунчалык ачка элек эч нерсе таппай калганыбызда атамдагы намыстаган дейт да, бирок ушунчалык бала болгондон карап бодомон союлган деп кишилер көп токтолуп бодомон союлган деп ошол жерде мал союлган канынан ошол чуркап көтөрүп келип дешкен. Анан атам чөптү үзүп, чөп сайлап үзүп, кайнатып жазыктан таң анан эмне болду деп ошентип жазыктан өтөп ошентип анан бирок ошондой эстетик 100 жылда ошондой азыр 21-жылдын мончелиге жетебиз дейт, бирок ошол кезде 100 эле тизим кагаз жок болгон. Кагаз ал учурда Америкада кайтып журналдарда технология Кыргызстан не болуп анан ошентип эмени ошентип жазыктан өтөрбөйт, жалданып акылды албай калган күндөр болду дейт. Анан ушундай бир эмем келет эле деп шылымдан ойгонуп, ушундай бир нерсе жасагым келет эле деп ошол кагаз болуп турган ошол өзүн жегенде мен жегем кумга ошондон да рахат алып, ошондон да мен чыгармачылык ойгонгон. Ошондон эмне болот, ошондон бир күнү атасы менен жалгыз баласы көчүрүп анан Кыргызстанда билим алып баштады. Таңгадан билимдүү балдар окутат экен. Шаарда ушундай гимназиясы жайакчылыктыр жатакчысына берип атасы же жубайы же тууганы жок. Менин эшегим экен анан баласы өкүрөк баланы зейиндүү деп заман шериф болуп бензин кичинекей болуп 5-6 шаарга келгенде да оңой эмес. Бир ошол кездеги кыргыздын жигиттерин, кыздарын, ошол кездеги адамдын жашоосун жарычылыкка бир алып жыл деди. Жашоосун толук жашоого кеткенде, толук мындай жашоо, дем алып жашоого кандай ай. Ошентип отурган бул кооператив шаарга келет, шаарда жашоо. Жомарт Токумбаев деп билебиз, Юсуп Турсунбеков деп билебиз, Касым Кылычбаев, бирок алардын баары тагдырлашпайт. Азыр топ болуп Кыргыздын балдары, жигиттер, кыздары бир нерсеге жете албай, иш кыла албай, мекен үчүн уя албай, жол таап өтүп, бир ычкырыбыздын балдары деди, ошондон ушундагы чачылып койгон келип, эмне керек, каяктан келди, эмне жагдан келди. Сенде окуй кетти, орусча билбей, таң-таң ошол немеге жүрмүн сен окуган атын эмесе Жомарт. Эми ушундагы бир шаалып балдардын эмеси бар бөлүштүрүп дейли Жомарт. Ошол жердеги 10 бала окуса, 10 тең 10 жактан кыргыздын эмеси бурчучу жигит.
Балким ойлойм, ошол кездеги тагдыр ошол кезде турмуш. Анан кийин неге комнатага келип уктап, өмүрүмдө эч нерсе кабагым ачылбай, китеп окуп, китептерди жыйып коюп, чыгармам. Анан бир канча убакыт өткөн. Өтө кызык. Бул тактыкты билбесек, эртең андай көркөмдүк чагылды. Ошондой учур болот, анан кийин келип туруп эң кызыгы мындайда, Жусуп деген адам. Анан мен өткөрбөй койду сен. Баягы барып туруп эмен айтып да. Bir kayıtke gelip, Kırgızbayev'in içinde de şunu yazıyor. Al da böyle Kırgız'ın da o yüzde adamları olup, şunda uçur olsa da bir yüzde tutuz konuşu, yüzde böyle almadan kaçıyor, açık özlük uçur. Bir denki, onu sabredirse ciddi bir okurken, var mı var? Şunda şey çıkartırsa, varsa. Familiyam gibi. İçlik yollar. Ayıp olur mu? Kapat. Of olur, can şurada tanışırdı. Bana kızık da okuyorsan hani ertesi gelip bana jomaklar çıkıyor. Kapı olayım da işte düşünce gelip ayrı bir yolda. Ülkörüz, ayrı bir nokta akayım var. Yani var 5 çekilip, yudak. Kırgız sözde yudak. Professional salon. Hayatta qanday bo'ldi deb savol berib, o'shani bir joydan tomoshablash. Jana Qo'ybayev degan bor. Aytuvni gapar desang, olib chiqdi. Juda men ayt ishimda bo'lsin deb tomoshablash. O'sha deb, men o'shni o'sha intelligensiya orqali turgan emasga. Biz o'zimizga bizde erkin ko'chasini vaqtlarga ошол кездеги жамыры барса, ошол кездеги кыялга интеллигенцияны жирган чыгып, бизге эң алгачкы элибиздин биринчи жашоодо, экинчи жашоодо турган ошол жерде башталган. Эң кызыгы ошо интеллигенттер бир бөлмөдө жашашып, бир эмеде жашашып, 10 жыл бала, 20 бала туруп, анын баардыгы жөнөкөй балдар. Ошол жерден узак жол жазылган. Ошол жерден жомарт ыйлар жазылган, алкын ыйлар жазылган. Биринин тагдыры жомарт ыйлар кийин ошентип эң алгачкы сүрөтчү болгон ошентип чоң бир Москванын көздөрү, андан сырды көздөрү, авалды көздөрү жолбарчылык. Согуш жүрүү, Demek çıkarmanı eğilmeye çalışmış gerektiğini sorgum. Kırgız'ın kıymakları görkemdörü berilgeni ben daha okuganım çıkarmakçına uşul erkinlik köşelerinden ошол эле ала топтун этеси жактан өтүп келатып, сыйныктан окуп тестап ошол адамдар баскан экен, ошол адамдар ушундай иштерди кылган экен деп гармония дегенде, демек ошолордун баарын өзүнүн баягы өткөндү билбей келечекке жол тартпайсың деп калып, өткөндөгү ата бабамыздын жолун туюу сезимин аябай жакшы көрсөтүп берген экен. Анан мен ушундай суроо берем деп ар бир китепти окуганда баягы көпкө чейин сезим алып бир сүйлөм болушу мүмкүн, же окуя болушу мүмкүн, же бир нерсе болот да китептечи. Бул китепте сизге жаккан жери, же жаккан сүйлөмү кайсы болду деп эсиңизде барбы, же сиздер аябай таасир эткен окуя болду деп. Китептен ар бир сабак, ар бир нерсе таасир этти. Ошондо мындай дегеним болчу. Кыргыздын жигиттери ошол жерде бир уч интеллигенция. Жаңы капта болуп, 600 000, 700 000 кыргыз ошол баягы СССРдин кемчилигин айтат. Германия эмне үчүн согуштан кийин глобалдык нерселерди берген.
Германия соғыштан кейін СССР фашисттерді жеңіп алғаннан кейін деле қаншалықты қиналып жүрген қатып социализмді біраз деп әрекет қылып жүрген Германия ұтылып қуатына дүниедегі ең қайраты майдан алып дегенге күшке Германиядан өздерінің талантты ұлдарын сақтап қалды. СССР осы тескерісінше жемекеніне қарап оқта атқан атпаған әскерге барған бабаған жашыл қарсы айтып апарып кәдімгідей таладан мишен сияқты кәдімгідей мұқтар қалмай қалып денелерін тастаған жұрттар болады деген сияқты шу деңгейге шейін барған сындап жазады мен бюрут 20 орын осылар еш нәрсесін соғыс қайдан шықты ошондо армандап жазган қаншасы кайтыш болгон айып болуп кайтып келген канчасы кооператив ал жерде командир болгон ошол түркменистандан даярдап ошол жерде эмне болгон даярдап согушта ошентип өлүп атты кырылып канча кыргыздын казактын таланттуу ырчы экенин интеллигент экенин мугалим экенин эң чоң кыргыз анан эмне болгон дейт ошол кезде мындай дейт көрсө дейт болжол айтайын көрсө согушталгансыздар ачам дейт сенин ким экениңди таттап катарынан алып талап чыккан катарынан алып сенин таланттуу эмес экениңди карабайт сенин интеллигенттигиңди сенин бир ушундай бир өзгөчө баалуу адам экениңди окутуп а бирок энелер күндө 100 жылдар билген 1000 жылдар билген немистердин өзгөчөлүгү товарда жандар алып калып стратегия келечек согушта кийин андан кийин талантты заводдорду аралап иштеп турган дүние жүзүнүн өкүн ошондой айтат да бул ок сенин ким экениңди тандабай а бирок эмелер да күндө эле таланттуу аябай сонун нерсени айтып бердиңиз чын ойлогон кошуп эң сонун нерсени калтырып кеткен экен анан кийинки суал мындай болмокчу да бакай сиз жакшы көргөн каармандарыңыз эми сунаныч албетте бардык каймактары бирок сизге жакын барады сизди көбүрөөк өзүнө тартканы бир каарман адам болуп эмеспи ошол адамды айтсаңыз да каарман Bizler ırlarımdan jаттап kalıp estemesek gerek. Eң кызыгы бирок сүрөтүн эме алганда башкалардын өзүчө штаттарын алуу чырайлуу адам ал адамды жашоодогу образы негеде ошол китепти окуган ар бир адам жоморт жактырып чындап жоморт экен жоморт чындап заты жакшы ичи коймо кенен экен ошол жерде ар биринин костюм алып уюштурган экен үйлөндүрөт экен кийин үйүнө чакырып кунактаган экен өзүнүн өмүрүнүн акырына чейин ушунчалык уюшумдуулугуна зээнчилдигине абдан жомарт жөнүндө абдан сонун нерсе
көзден жаш шығып кетті. Қырғыздар үшін мұғалім шығады. Қырғызша десе екеуінде. Балдар үшін ұлтжалы келешекте шунша ойымыз көтерілді. Бұл ушул көтерілген ең алар кийинки муун болуп калган, алардан бир ашып кетсе 10 жыл 20 жыл мурун эң алдыңкы школа. Демек алар келип айына чогулуп алар даяр кадр миссиясы кыргыздарды регистрацияга карага Казакстан кыла келгенде регистрацияга 450 миңнан азыркы Кара Суу районунун бир областтын бир райондун ушунчалык шүгүрден андан бери 100 жыл өтүп 100 жыл таксыз 60 миң дайга ушул эгемендүү желегибиз бар. Анан эмне болгон маселесине караганда жарымы буларды аз эле. Жарымы Өзбекстанга, жарымы Казакстанга бөлүп жиберген. Өзүнчө мен кылабыз деп. Ошол кезде биздин багасыбыз бар, биздин эпосубуз бар, биздин элибиз бар, биз түптүүбүз, биз муурдайбыз деп келип Сталиндин ишин кылып ошол кезде 20-30 жашта касымда баягы төрөп кыла отуруп кара кыргыз автономдуу кыргыз автономдуу кыргыз СССР ошол жерде экен турушкан. Ошонун ичинде дагы кыргыздын ичинде кыргызды салган, кыргыздын ичинде көрө албастан чоң ошол нерсе бири-биrini көрө албастан болгон, башка болуп, сырт ички факторлор боло туруп, кайрадан ошол өзүбүздүн алдарыбызды өзүбүз жоготтук. Ошондо Касымдын, Жусуптун жакшы болгон ар мисалы үчүн азыркы билим берүү министри 30 жашта. Мен алгачкы кыздарды тоодун ошол башка кылып, анан дагы эске алып аткан нерсе эмне? Ошол эме бардыгынан эң репрессия болду. Репрессияга кабылышат. Мен деп уюпчаны калпырып болду. Мынасынан кыргыздар билим ала баштады. Мына биз ушун мына деп дем алып катарына. Ошону өтө катуу баяндайт. Аянычтуу жери мындай билишибиз керек болду. Ошол сен элиңге душман, эл душмандык көргөндө кол койбой, кол эле койбой, мен сени бошотобуз деген. Бардыгын билип азыркы лагерьге КГБ деп коет, КГБ келип, анын ичилери келип, бирден ардынан калган эшикке калган бармактар бирден чыктырган. Ушул экөө калган чаксы. Сен кол коюп бересиң, жол болушун. Бирок ошончо эл болгон, ошончо жүрөк болгон. Баш тартабыз. Бир күндө Касымды баарлап максат болду. Сыртта оталды дүрлөтүп койгон. Тизип чекесин. Ошондой текст бар. Алын замдекинде көтөрүп кетти. Бүтө сынга нарчакы Жусуп танып Касым деп баян ушунча элибиз үчүн чоң күйдү келаныбызды өрүстү да таяк болупту сынган, кыйналган жүрүп жүрүп эң асырылган таянан чыгып ата бейти тарыхы ошентип отуруп интеллигенциясы анан оңой эле келип калган өтө шатыраңдап өтө катуу инсандардын эртеңки күнү ахирет алар биздин ишибиз азыркы
азыркы жашообузду алардын астында канча өз кудайыбыздын ошол текстте чоң нерсе жатат да дайым өзүңө сүрөлөр жатат дайым мунун баары ошол анан ошол эле боюнча калганыбыздын ичинде медициналык кеченин көргөн ашты анан бир үйлөнөбүз деп ошол эле активист кыздардын арасынан бир поэзияга чыгатын ошол жерден бир тааныштык интеллигенттерге деп алып айдайбы анан ошол жердеги жана эркиндикке гүл багын ошол жердеги алып багып өсүшкөн кийин ошо болочоктору жубайы сүйлөшүп таанышкан мен ушул бакытты мен тиктим эле деп ошол жерге келип дайыма келишкен эле ушундай бир романтикалык окуялар болот айтып анада сүйүүсү жаштык өкүнүчү миссиясын ошол текстти жаздым анан Ахматжон анан мени бул суроону бергендин себеби азыр дагы бир кызыктуу суроо берген мен өзүм үчүн баягы ошол китептеги каармандарды окуп анан жашоодо өзүбүздүн тааныштарыбыз бар эмеспи анан кээде окшоштук баштайбызго анан сизден сураам келип ошол китептеги кыргызстан аймактарында азыр жаныңызда жүргөндөрдөн окшош адамдар бар болсо айтып өтсөңүз бул жери бул адам депчи мисалы үчүн бир адамга салыштырып айтыш кыйын себеби мурдакы молдо кылыч нурмолдо тоголок молдо аталарыбыздын ордуна бирөөнү сайрактан манас атанын ордуна манасыз деп эч ким айта албайт анан уже алар кылган ишти ошолор кылган амалды ошол миссияны аткарып атасыз деп айтат элем бирок канча адамдын характерин окшошуп кетет эмеспи мен мисалы үчүн балким кайсы бир чөйрөдө жүргөндө кайсы бир жолду таба албай жүргөндө ошол Касым сыяктуу ошол Жапониядан келип Америкадан келип биринчи кийин ошо китепти окуп баштаганда Нуржит Кадырбеков агайыбызды моделин жана Нуржит Кадырбеков агайыбызды ошону бир салыштырганда ошол баарыбыз айылдан келген жакта Табылды, Муратбеков, Аязбек атам, Кудукбектен алар Жарахманов деген кыргыздын мыкты жигиттери Замфар Аманов ар бири ошол өзүнүн ордун таап ийгип жаткан ошонун баардыгы жолдоктун тобу ошонун баардыгы азыркы кыздар журналист кыздар дагыгерлер ошонун баардыгы бир ошол манасы нерсеси биринчи жолу ошол университетте таанышкан үчүн биринчи жолу сөзүн угуп кыргыздар маданият болушубуз керек кыргызча жүргөндө кыргыз канча таанытабыз деп ушундай ошол Касымдын миссиясын кийин ошол тагдырдаш болуп калды сапардаш болуп калды ошол аталарыбыз чоң китептерди ошол маркумдардын экинчи өмүрүнүн узарышына себепчи болуп калганыбыз ошол амалдарды жеткирип оолордашып бир адамдын кечеси башталып күндөр иштеп болгон кыйынчылыктар болду анан балким ушул аталарыбыздын жолунда бир чети дагы деле өзүбүздү карыздар сезебиз жабкоо сезебиз алар ачык алган тагдырга ушундай кыйын ошондой картты жаратышкан азыр да өткөн бир мотивациялык ал кездеги ошол агартуучулардан балким досторубуз бир кыз ыйлап миң жыл жабып ыйлаганда чет өлкөдө жүрүп Жапонияда кубаныч чын кыз деген Жапонияда канча чоң Жапонияда кыргыз китеп болуп китеп чүкөп чыксам
Азыр алар iki çıkan Moskvada kitap koydu. Her birimiz böyle kitap çekiyor. Hasan Mehmet Seyfi, Erhan İsmail, Aykan Türkçüler adam teri oturup yaşam söz. Hakkında dünyanın çıkartısından değil. Oşo kitap değil. Bir konkursta açan bir ayın içinde, bir yarım içinde 13 yıl okuyan. 5 balası. Oşo kitap konkursta ikinci orada Akçalay ayı. Kitap toy dediği şey az ağır. Yaşam şunçalık ballarının bozulup vermenin canlı yaşamımız kurtarır. Cuma sayısında olmuş. Yüzümün kumandanın var. Öyle bu kitap. Uzun, daha yetişkirik. Benim kavazmım dedim. Basın, жақсы Adam жақсы баштап балким бір адамнан мектеп болған баштағанда филармония Taksiye de çok var gitmez. Geliyor onu. Çarçana. Parçalar belki bizlerimiz bütün ürünlere bütün hızla milyon kilometreden anlamak için hiç kim koyamazsın. Koyun bulunduğunda başka o yüzde hiç kim okamaz. Başkanlar arasında bir de dersin balasın için şu kitaplardan bir kitap bir bölümünü bir betinin bir sürenin tahsil eder. Oşa böyle жақсы çözderse geleceğin bakın demek yetiştirdik. Bundan hazırlarken kitap canında barakçılar, başka sayfalarında barakçılar çok görüyoruz. Oşanlar var mı? Барын оқытамыз. Bir adam қазір салчы. Hazır biz oturma şans kaç asılmış olmaz. Tümdörün olsun. Dubai'nin olsun. Neftin olsun. Bir adamın olsun. Жақсы қалышына, қалышына, ағыр көріп қалышына, тура жолға өзін Құдайдан ашық себебі. Tamam.